Шарк айылдык кеңешинен жоголуп кетти деген 11 депутаттары тууралуу маалымат алгач бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган. Биз аталган айылдык кеңештин башка депутаты менен байланышканыбызда ал жүзүн көрсөтпөй, атын атоодон баш тартты. Бирок ал бул иштерди мурунку айыл өкмөт башчысы болгон, кийинки шайлоодон өтпөй калган Арстан Жолдошев уюштурууда дейт. Анан 5 тартигинен жок болот, каерде эси белгисиз. Анан аларды үй бүлөлөрдө балдары, аялдары азыр уурга ар жазган, без виси пропавший деп жок болуп атат. Ошо 10 күндүк ага. Азыр бул жерде канча айылдык кеңештин депутаты калды? Азыркы учурда 20. Эми аларда эле Арстанды максаты мына өткөрбөй турган менен кворум болбой калса депутаттар эмне да барды тарайт. Анан кийинки жаңы депутаттар отуруп өзү ошондой эмне болуп атат да, сөздөр болуп атат. Депутаттын айтканын Шарк айыл өкмөтүнүн жетекчилиги да жокко чыгарбайт. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Абдимиталип Ахматов 16 февраль күндөгү айыл өкмөт башчысын шайлоого толук депутаттар катышаарына үмүт артып жатканын билдирет. Бирок ал эл арасында дагы да кворум болтурбай коюу аракети кайталануусу мүмкүн деген пикир бар дейт. Эми бул элдин арасындагы пикир. Аны эми баягы бизде эми мындай достоверный информация жок, коркутуу, үркүтүү, ал өз ыктыяры менен кетсе керек. Коркутуу, үркүтө турган заман жок. Азыр бийлик бар, милиция органдары, мамлекеттик коопсуздук кызматтары дагы иштеп атат. Мындай коркутуу, үркүтүүгө барбаса керек деп ойлойм. Мурунку айыл өкмөт башчысы Арстан Жолдошевдин аракеттерине нааразы депутаттар билдиргендей, жоголгон эл өкүлдөрүнүн жакындары ички иштер башкармалыгына жана улуттук коопсуздук комитетине арыз жазышкан. Алар укук коргоо органдарынан депутаттарды кандай жол менен Тажикстанга эс алууга алып кеткенин текшерүүнү өтүнүшкөн. Эгер коркутуу, үркүтүү жолу менен алып кетсе, ага мыйзам чегинде чара көрүүнү суранышкан. Бирок Ош облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Аширбаев Шарк айыл өкмөтүндөгү жагдай тууралуу буларга Депутаттар жоголду деп же айыл өкмөтүнүн администрация башчысынан же болбосо ошол жоголду деп айрым бир маалымат каражаттарына айтылып жаткан депутаттардын жакын туугандарынан ички иштер органдарына расмий түрдө ошол тууганыбыз же болбосо кызмат ошол айылдык депутаттын мүчөсү депутаты жоголду деп расмий түрдө кайрылган жок. Өткөн аптада жергиликтүү кеңештердеги шайлоолордогу саясий оюндар, жеке топтордун кызыкчылыгы тууралуу талкуу жогорку кеңеште да болду. Депутаттар айыл өкмөт жана шаар башчыларын түз эле эл шайлай турган мыйзам сунуш кылышты. Талкууда жогорку кеңештин депутаты Улан Примов атайын кворум болтурбай койгон айылдык кеңеш депутаттарына чара көрүүнү сунуш кылды. Жок, катышыш керек, туура айтасыз. Бирок бүгүнкү күнү катышпай атышпайбы? Атайын сырыф кылып атышпайбы? Жергиликтүү кеңештин депутаттары ошондой учурлар мына Кыргызстанда көп катталып атпайбы? Жогоруда айтып өткөндөй канча айыл өкмөттөр бүгүнкү күнү таркады ошондо айынан. Уланбек, мен ойлойм, биз аларга ошол шайлоону берип койгондуктан гана ушул саясий оюндарга барып атат да. Эл өкүлүнүн мындай сунушун Оштогу айрым эксперттер да колдошот. Юрист Идирис Кубатбековдун пикиринде, элдин түз шайлоо укмасы мурун колдонулуп, бирок өзүн актабаган соң айылдык кеңештин депутаттары аркылуу шайлоо киргизилген. Бирок тажрыйбалар көрсөткөндөй, бул ыкмада көп өтпөй туруктуу иштеп кете албады. Татыктуулар шайланбай, ошол жерде эле баягы коркутуу, үркүтүүлөр, же болбосо бөлүнүп жаруулар, же болбосо биздин уруунун, биздин топтун баласы болсун, же болбосо биздин группадан чыксын дегендей бир мындайча айтканда терс көрүнүштөр менен коштолуп өзүн актабады. Ошондуктан мен айтат элем, биз кайрадан шайлоого деле барган болбойт. Себеби дегенде шайлоо дагы ал практикада өзүн актаган эмес. Бул дагы актаган жок. Демек бир эле жол калып атат. Биз ушул жогору жактан айыл өкмөттөрдү дайындоо. Шарк айыл өкмөтү Кара Суу районундагы эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Калкынын саны 45 000, жылдык бюджети 40 миллион сомго жакын. Мурунку айыл өкмөт башчысы Арстан Жолдошев айыл өкмөттү 5 жыл башкарган. Ушул жылдын 31 январь күнү айыл өкмөт башчылыкка Арстан Жолдошев менен дагы бир талапкер чыгып, экөө тең 50% добуш ала алышкан эмес. Андан соң БШК 16 февралга экинчи жолу тандоону белгиледи. Мыйзам боюнча ал күнү шайлоо өтпөсө, айылдык кеңеш таркатылат. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.